Армысыңар, урматтуу айымдар. Мен атым Айнура Сагынбаева, мен врач-дерматолог, косметолог, психолог, сексологмын. Анан бүгүн биз абдан актуалдуу тема жөнүндө сүйлөшөбүз. Эң көп берилген суроолорго жооп берем. Бүгүнкү тема купероз. Негизи биз тоолуу аймакта жашайбыз, баарыбыз эле билебиз. Купероз тууралуу мен көп эле видео тарткам, бирок баары бир канчалык маалымат берсем дагы ал маалымат аздык кылат экен. Купероз менен калп айтпасам бир Кыргызстандагы айымдардын бир 70-80% жабыркайт экен. Купероздун ар кандай стадия бар. Кээ бирөө купероз экенин билбейт экен бетиндечи. Бетим кызара берет, бетим ысый берет. Кээде кызарып калат. Же бетимде эмне үчүн ол кызыл точкалар пайда болгон деген айымдардын баары купероз менен жабыркайт. Тилекке каршы жалаң гана айымдар эмес, эркектер дагы, мырзалар дагы ошо купероз менен жабыркайт экен. Бизге, биздин компанияга, биздин консультанттарга мырзалар көп кайрылат. Өзгөчө ГАИ кызматкерлери, өзгөчө милициядагы иштегендер, өзгөчө эшикте базарда иштегендер, агрардык системада иштегендер, дыйкан чарбада иштегендер. Негизи эле айылда жашаган, айылдын тургундары дагы анткени эшикте көп жүрөт, шамал суукка көп урунат, же болбосо повар, кухняда иштегендер, ашканада иштегендер купероз менен көп жабыркайт. Бул көйгөй тууралуу канчалык көп айтсам дагы аздык кылат деп атпаймынбы? Анткени биринчиден бул генетика. Кыргыздар чак эле тоодо жашаган. Тоодо баарыбыз эле билебиз. Мына Ош 3000 метр, деңиздин үстүнөн 3000 метр. 3000 метров над уровнем моря. Бизде дайыма кислород жетпейт, кычкылтек жетпейт. Анан байкуш кан тамырларыбыз ачылып, кеңейип, ошол кычкылтекти көбүрөөк алып, абадан көбүрөөк органдарга жеткизүү үчүн кеңейип кетет. Бул биринчи, бул генетика. Илгертен ата бабаларыбыздан келген нерсе. Экинчиден, биздин жашоо образыбыз жана биздин тамактануубуз. Кыргыздар эмнени жакшы көрөт? Кыргыздар этти жакшы көрөт, майды, камырды жакшы. Мен дагы жакшы көрөм, кыргыз болгондуктан. Бирок биздин тамактануу маданиятыбызда жашылча жемиштерди жемей жок экен. Мисалы, менин дунган курбум бар. Экөөбүз 5-класстан бери доспуз. Анын үйүнө келгенде мен кичинекей кезден баштап эле барам үйүнөчү. Дайыма түрлөп салаттар турат. Биякта сабиз салат, биякта дагы жусай менен салат, дагы бирдеме менен, ой, көчөдө болгон чөптүн баарын салат кылып жешет. Бизде болсо андай жок. Анан балык жебейбиз. Аз жейбиз балык. Эмне жебейбиз дагы? Жаңгак көп жебейбиз. Биздин кан тамырларыбызга эмне керек? Биздин кан тамырларыбызга омега кычкылдар керек. Алар балыкта, жаңгакта. Биздин кан тамырларыбызга С витамини керек. Ал болсо биз жаман көргөн чөптө. Менин атам жана көп эле эркектерден угам да мынтип айтып калчу. Эмне чөп берип атасың, мен уй белем деп. Тамашалап айтат албетте, бирок баары бир бул ошол сөздө кыргыздын түйү да, кыргыздын ойлонгону, ой жүгүртүүсү. Мен чөп жебейм, мен уй белем. Именно ошол чөптө кан тамырлардын капталдарын бекемдей турган витаминдер бар. Демек, тамактануу тартибиз. Дагы бир нерсе, бул бетибизге, терибизге, өзүбүзгө кам көрүү маданиятыбыз. Мына азыр эле өзүбүзгө болгон сүйүү деген болду. Бирок баары бир, билбейм, мен мынтип эсептейм да, биздин кыргыздын улутунда, негизи Советтер Союзунун мурдагы өлкөлөрүндө өзүнө болгон сүйүү аз. Биз канчалык айтсак деле, өзүбүзгө болгон сүйүүнү бул жалкоолук деп эсептейбиз да. Мындай эчтеке кылбай кой, анан барып таттуу жеп ал, анан барып көйнөк алып кийип ал, мончого барып түйүш жок. Өзүнө болгон сүйүү бул өзүнө кам көрүү. Мисалы, мен 3 уулум бар. Бир уулум өзүнө аябай кам көрөт. Ушунча өзүн сүйөт. Оозун чайкай турган өзүнчө бир суюктугу бар, тишинин ортосун чукуй турган өзүнчөсү бар, тилин тазалай турган өзүнчө суюк эмеси бар. Оозуна, тишине, тилине кам көрүүчү эле каражаттары толтура. Чачына кам көрүүчү каражаттары өзүнчө полка. Биз шыдыңдап күлөбүз. Бул эмне окуган, кызбы деп. Чындап ойлоп көрсөк, жөн эле өзүн сүйөт экен адам. Денесине душка түшкөндөн кийин сөзсүз кремдерди алып сүйкөйт, тиктоктон көрөт.
кремдердин курамдарын окуйт, азыркы жаштар ошондой экен. Чыныгы өзүнө болгон сүйүү буларда. А бизде тигини кылыш керек, буну кылыш керек, аны жечиш керек, буну жечиш керек. Жашообуз кантип өтүп кетет өзүбүз байкабайбыз. Анан бетибизге кам көрүү маданиятында да эртең менен чуркап баратып, кетип баратып, между делом бир жагынан чайнап, бир жагынан балаңа бир немени айтып атып, бир жагынан WhatsApp сүйлөшүп атып, бетибизге чамбулап көрөбүз дагы. Кечинде эптеп сүйрөлүп келип, анан жуусамбы, жубасамбы деп кээде жууп, кээде жубай жатып алабыз. Жууганда да биз ошо жуунуудан мен өзүмдү деле билем, ырахат албайбыз да. А чынында ал качан пайдасы тиет? Бетиңе кам көрүү дагы качан пайдасы тиет? Сен ошодон рахат алып жасагандан, кайф алып жуунуп, кайф алып кычыратып сүртүп, кайф алып крем сүрткөндөн. Демек бизде болгон өзүбүзгө сүйүү жок. Анан бетибизге кам көрүү маданияты ошол себептен жок, ошол себептен аз. Бетке кам көрбөйбүз. Эшикте күн ар кандай болот, бир күн ысыйт, бир күн муздайт, аба кургак, смог, экологиябыз начар. Илгери биз аябай таза өлкөдө жашайбыз деп ойлодук элек. Бүгүн тилекке каршы мына бактардын баары кыйылган, смог, мындай дем алганга дагы дем жок. Анан терибизге дагы ошого жараша кам көрбөй, өзүбүздү сүйбөйбүз, өзүбүздү жакшы көрбөйбүз, өзүбүздүн ден соолугубузду ойлобойбуз. Анан биз купероз болбогондуктан ким болот купероз? А купероз эмне үчүн дарылаш керек? Куперозду көбү мындай туура эмес түшүнөт да, бетим кызарып атат деп жүрө берет. Ооба ыңгайсыздык жаратат. Башында биринчи, экинчи стадияда мындай көңүлдө эле бурбайт. Чөт ысып атат, кызарып атат деп коюп жүрө берет. Куперозду дарылабаса эки чоң көйгөй жаралат. Эки чоң. Биринчиден ооба бетиң кызыл болгон бул анча эмес. Туурабы? Өзгөчө эркектер мынтип келет, ой, мындай аябай маанилүү иш чарада, же мен чыгып мындай сөз айтып атканда, же бирөө менен салымдашып атканда мындай бетим кызарып кетет, анан өзүмдү аябай ыңгайсыз сезем дейт. Айымдар тойго барганда баары жашынакай тоналка коюп, монтип жүрөт, а бул кичине эле ысык чай ичип, тиги кафенин ичи ысып кетсе эле бети кыпкызыл болуп чыгат. Жакпайт. Жашынакай көйнөк кийип келет, прическа жасап келет, а бети кыпкызыл болуп чыгат. Жакпайт. Анан ысыктан муздакка ысыйт, муздактан ысыкка ысыйт, надоело дейт. Бирок кээ бирөө ага да көңүл бурбайт. Жүрө берет. Ай, эчтеке эмес деп коет. Ошол эмнеге алып барат? Биринчи, бети ириңдеп, мурду чоңоюп, кызарып, жанагындай бетинде шишиктер пайда болгон адамдарды көрдүңөр беле? Ошол купероздун өрчүшүп кеткени. Дерматокоз, розацея деп коет. Эгерде силер ошол оору менен жабыркасаңар, бир эмес көп дерматологко баргансыңар. Ал ооруну дарылоо өтө кыйын, анткени силер куперозду күчөтүп жүргөнсүңөр. Кан тамырлар бул терини тамактандыра турган шлангтар. Ошолор аркылуу азыктанат жана пайдалуу жанагындай питательный заттар жетет. Эгерде кан тамыр жакшы иштебесе, анда албетте тери азыктанбайт. А тамак ичпеген адам эмне болот? Тамак ичпеген адам алсыз болот, иммунитети түшөт. Иммунитети түшсө эмне болот? Ар кайсы бактериялар отуруп алып өзүнүн ишин кылат. Демек, иринчелер пайда болот. Ооба, мейли, иммунитети анча түшкөн жок дейсиң. Бетине жанагындай иринчелер чыккан жок. Бирок дагы бир көйгөй жаралат. Ал көйгөй точно жаралат. Эмне себептен? Анткени кан тамырлары азыктанат. Эгерде тери азыктанбаса, эгерде зат алмашуу болбосо, тери эмне болот? Тез картаят. Демек, мына 20 жашында купероз башталды, жүрөт. Анан 30 жаш, 35 жашында териси тез картай баштайт. Бырыш түшөт, тактар түшөт. Тери картайуу процесси менен күрөшүп туруш керек. Биз жаш кезектен баштап картай баштайбыз. Болгону гана жаш кезекте теринин, организмдин күчү, резерви чоң дагы картайуу процессине туруштук берет. Анан канчалык начарласа, ошончолук туруштук бере албай калат. А кан тамырың начар болсо, тамактар жетпесе, армияга ачка солдаттар коюп койгочу эмне болот? Армия өлөт, душман басып алат. Биздин душманыбыз бул картайуу. Биз канчалык туруштук бере алсак, канчалык алыстатсак ошо картайууну, ошончолук жакшы. Демек, тери картаят, же болсо теринин иммунитети түшүп, розацея, дерматокоз болсуңар. Жаман кемби? Жаман. Дарылаш керекпи? Дарылаш керек. Качан дарылап башташ керек? Тери ысып баштаганда эле, аны приливы деп коет. Чөт ысып атат, ысып, бирок бат эле кетип калат деп айтат.
Анан экинчи, үчүнчү стадияда ой көпкө чейин башында бат эле кетип калчу. Азыр бир 15 мүнөт, жарым саат, 1 саатка чейин ысыйт деп айтат. Андан кийин дарылабай жүрө берсе таптакыр кып-кызыл болуп калып калат. Анан чоң кан тамырлар көрүнөт. Кээ бирөө ойлойт ошо көрүнүп турган кан тамырлары купероз деп. Жок, купероз түйүнү чейин купероз. Анан куперозду кетирем, мен барып лазер менен кетирдим дегенде мен күлкүм келет. Куперозду кетирген жоксуңар. Силер кеңейип кеткен кан тамырларды көзүңөргө көрүнгөн кан тамырды кетирдиңер. А чыныгы купероз бул жалпы териде силер терини жулуп салып кан тамырдын баарын жок кыла албайсыңар да. Демек силер куперозду дарылаган жоксуңар. Куперозду дарылаш керек. Кан тамырлар бакка окшош. Эң чоң, эң мындай кенен чоң трубалары теринин астыңкы катмарында, теринин бүт баарына жайгашкан. Аны жок кыла албайсыңар эч бир лазер менен. Жок кылсаңар териңер жок болот, сөөк калат биякта, булчуң калат биякта. Анан чоң кан тамырлар майдаланып кетет дагы, эң кичинекей бутакчалары биздин сырткы терибизге жетет. Демек, купероздо кан тамырдын баары кеңейет, капталдардын баары бузулат. Ошон үчүн куперозду дарылоо керек. Купероз бул оору эмес, бирок купероз ооруга өтүшүп кетиши мүмкүн. Купероз бул теринин, мисалы, бул тиги эмеге жакын деп айтабыз го, ошол кеңейип кетүүгө жакын абалы. Ага биз туруктуулук берип турушубуз керек. Ага биз туура тамактанышыбыз керек. Ага биз күнгө көп чыкпашыбыз керек. SPF кремди сөзсүз сүртүшүбүз керек. Ага биз агрессивдүү заттар менен козгоп жуунбашыбыз керек. Мончого алып туруп ысытып чапкылабашыбыз керек. Ага биз акылы менен туура косметика колдонушубуз керек. Ага биз витаминдерди ичип турушубуз керек. Жашылча жемиштерди, балыкты дайыма жеп турушубуз керек. Жана куперозго каршы кремди өмүр бою колдонуп турушубуз керек. Эгерде бетиңер кызарып баштаса эле болду. Биздин куперозго каршы кремиңер силердин өмүрлүк досуңар. Купероз кеттирбейби, кетпейби? Мына мен 1 ай сүйкөдүм, меники кеткен жокпу деп сурагандар булар теманы түшүнбөгөндөр. Мен YouTube каналымда купероз тууралуу видеолор көп. Куперозду кармап туруш керек. Мисалы, бетиңерде купероз бар. Аны кетирсе болобу? Дарыласа болот. Анан ошол кызарган бетиңерди кайра боз тунук кылса болот. Бирок сүкөбөй калсаңар, кайра режимди бузсаңар, кайра өзүңөрдү карабай калсаңар, кайра кеңейип кетиши мүмкүн. Бирок дайыма кремди сүртүп, бетиңерге туура кам көрүп, купероз тууралуу бүт маалыматтын баарын алып, жашоо образыңарды өзгөртүп, өзүңөрдү кармасаңар, бетиңер туп-тунук, аппакай бойдон өмүр бою жүрөсүңөр. Мына, куперозду жакшы түшүнүп алсаңар эле бул коркунучтуу эмес. Болгону гана биз күчөтүп, абалды өөрчүтүп, ооруга алып барып, анан ыйлактайбыз. А беттер монтип кызыл шишип кеткендер, булар уже өөрчүп кеткен. Аны кадимкидей врачтарга алып барып дарылаш керек. Эгерде менин бетим кызарып турса, эгерде шишип турса, эгерде жанагындай начар көйгөйлөр бар болсо, эмне кылыш керек? Мен врачка жете албайм деген айымдарга алып колдонуп көрүңүздөр. Мына куперозго каршы бизде жуунуучу каражаттар бар. Ошол каражаттар менен алып териңер майлуу болсо, мисалы, анда гель умывание менен алып жуусаңар болот. Кургак болсо гидрофилдик май менен алып жуусаңар болот. Эгерде аралаш болсо май менен гидрофилка экөө тең керек. Эгерде макияж колдонсоңор май менен, гель менен гидрофилка экөө тең керек. Сөзсүз тоник алып колдонушуңар керек. Сөзсүз куперозго каршы назик кремди алып колдонушуңар керек. Анткени бул крем база. Купероз бул жалгыз купероз болбойт да, тери аябай сезимтал болот. Купероздо эки чоң көйгөй жаралат. Кээде куперозу бар тери кызарат, бирок мындай сезимтал эмес да, эчтеке болбойт сүртө берсе. А кээ бир териде купероз болбойт, бирок аябай сезимтал болот. Ошон үчүн купероз жана сезимталдык бул эки бөлөк нерсе, бирок көбүнесе учурда экөө бирге кетет. Ошон үчүн куперозго каршы кремибиз өтө активдүү, өтө күчтүү крем. Курамында күчтүү конский каштан бар. Активдүү болгондуктан териңерди башында козгойт. 1-2 жума ысыйт, кызарат, тартылат, кургайт. Ошон үчүн назик кремди алып, терини тезирээк калыбына келтиришиңер керек да. Ушул эки кремди тең колдонуш керек. Же биринчи назик кремди колдонуш керек, андан кийин куперозго каршы кремди колдонуш керек. SPF кремди колдонсо болобу купероз болуп аткан адам? Болобу эмес, колдонуш керек. Анткени куперозду биз билебиз, ашыкча козгобош керек.
кан тамырлар анысы деле калыбына келбей араң турат, бирден болсо эле кеңейип кетет. Ошон үчүн күн бул биринчи козгой турган фактор. SPF крем жакшы болуш керек. Курамында токсичный эмес, зыяны жок фильтрлар болуш керек. Биздин доктор Сагынбаева Cosmetics'тин креминде эң жакшы, эң сапаттуу, эң кымбат фильтрлар бар. Купероз болуп аткан адам крем вокруг глаз, көздүн тегерегине арналган кремди колдонсо болот, керек. Анткени силердин териңер кадимкидей эле тери. Силердин бул зонаңарга дагы кам көрүш керек, моюнга дагы кам көрүш керек. Болгону гана куперозго каршы жана нежный кремди кошуп көпкө чейин колдонушуңар керек. Кайсы убакта жыйынтык берет деп сурагандарга. Жыйынтык ар кайсы убакта берет. Купероздун биринчиден өрчүп кеткенине жараша, стадиясына жараша. Жаңы башталдыбы же туруктуу кызаруудабы ошого жараша. Экинчиден организмдин реакциясына жараша. Кээ бирөө мисалы дары берсең делечи, ооруган адам кээ бирөө тез айыгат, кээ бирөө көпкө чейин арыгат. Мисалы мен азыр бир жакын адамдарыбыздын бири азыр онкология болуп ооруп атат. Анын дарылоосу тез болду да. Ошонун жанындагы эле адамдын дарылоосу кандай эме берсе да жакшы болбой атат. Организмдин реакциясына жараша. Үчүнчү ирет силердин жоопкерчиликтүүлөрүңөргө жараша. Кээ бирөө мына берсең баарын такат карат да, буну сүйкөйт, тигини кылат, буну кылат, сабырдуу, күтөт, ишенет, айыгып кетем деген ишеним бар. Кээ бирөө болсо кылбайт, өзү кылбайт, анан бир жумада эле, бир айда эле эффекти күтөт, анан кечке эле ишенбейт, ой силер мени алдап койдуңар, ой мен тигини көрдүм болбойт. Албетте ал адамдын дарылануусу жакшы жыйынтык бербейт. Ошон үчүн бул жерде аябай көп факторлор таасир этет. Силердин иштеген жумушуңар, эгерде силер куперозду дарылап, бирок баягы эле кухняда, ысык кухняда иштеп атсаңар, дайыма бетиңер отто болсо, анда көпкө чейин болот дарылануу, анда силердин дарылооңор 100% эффектиңер азаят. Ошон үчүн ошол нерсенин баарын карап, ошол нерсеге дарылоо натыйжасы аябай көз каранды. Бул косметиканын боюнча маалымат алам десеңер, биздин консультанттарга кайрылсаңар болот, комментарийлерге жазсаңар болот, купероз деп же мага кеңеш керек деп жазсаңар болот, косметика тууралуу маалымат бергиле деп жазсаңар болот. Ар бирөөңөр менен консультант байланышат, же түз эле номерлериңерди чытасаңар болот. Консультант байланышып, силерге керектүү маалыматты берип, түшүндүрүп, силерге индивидуалдуу косметиканы таңдап берет.